Саламатсыздарбы? Эфирде ток-шоу «Кыйын». Биз бүгүн өзгөчө конокту чакырдык. Баткенден бери биздин ушул студиябызга Канышай Ашимова келип турат. Журналист, бизнесмен, мындан тышкары активист. Анан ошондой эле ушу Баткенде болуп аткан көйгөйлүү маселелерди да бүгүн көтөрөлү. Ушунча Бишкекке Баткенден бери келдиңиз. Болушунча бүгүн ушу талкуулап алалы. Негизги темабыз биздики бүгүн ушу Баткендеги турак жай маселеси боюнча көтөрөлү. Баткендегилер турак жайга жетүүнүн жолусун кандай табышат? Негизи ушу көйгөйбү же мындай айтып атпайбы, чек арада деген Баткен чек арасында толтура жер бар же ошо мифпи? Ошонун баарын бизге айтып берсеңиз. Куш келипсиңер эң биринчиден, анан Талайгүл Токтокунова. Биринчи кезекте сиздерге ыраазычылык билдирем. Атайын биз ошол өлкө борборунан 1000 чакырым алыс аралыктан келип, ошол сиздердин куттуу студияңыздардан бизге мүмкүнчүлүк берген сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ошондой эле чындыгында биздин ошол чек арада жайгашкан Баткен областыбызда бир катар көйгөйлөр бар. Анан бүгүн биз сиздер менен ошол жогоруда сиз белгилеп өткөндөй эле ошол негизгиси мен ошол биздин областыбызда же болбосо биздин жергебизде турак жайга жетүүнүн жолдору тууралуу айткым келип атат. Анткени миграция агымы өтө күчтүү болгон аймак, жумушсуздукта күч алган аймак катары бизди көбүнчөсү массалык маалымат каражаттарында же болбосо эл ичинде айтып келишет. Ошол эле учурда бизде миграция агымы күч алгандыктан бүгүнкү күндө бир үй бүлөдө 5-6 чейин кожолуктар жашаган учурларыбыз бар деп айтсак болот да. Мисалы, ата энеси өзүнүн үйүндө балдарыны бөлүп чыгарайын десе, ал жакта жерлер жок, үйлөр жок, же болбосо үй салганга каражаты жок. Мына ушундай көйгөйлөрдүн айынан биздин көпчүлүк потенциалдуу жаштарыбыз чет жактарга жумуш издеп, ошол эле учурда сырткы миграция эле эмес, ички миграция дагы бизде абдан күч алган учурда. Жер бар деп айтат го. Анткени айтып атышпайбы, ушу чек ара жакта биздин жер көп болгондуктан тажиктер ушу биздин жерге алганга мындай эме болушат, кызыктар болуп атышат деп айтылып жүрөт. Бирок бар жерлерибиз болгону менен тилекке каршы 2009-жылдан тартып ошол жерлерге мораторий жарыяланып, ошол трансформациялоого мүмкүн болбой калгандыктан 2007-2008 жылдан бери жер алууга кезекке тургандар бар да. Ошол эле учурда алардын саны эмнесиге мен баягы ошол жердин жашоочусу катары, журналист катары мен бул маселеге көп эле ирет кайрылып келемин. Мындан 3,5 жыл мурда мен биздин жарандар өзүнүн мекенине кайра келе албайт, себеби жашай турган жери жок деген журналисттик иликтөө жүргүзгөнмүн. Анын өзүм журналист кесиптештерим ошол Голос Свободада иштеген Айжамал бизге эми Бишкектен да бир партнер керек болгон, мага өнөктөш керек болгон. Анткени бул жактан мамлекеттик деңгээлде ушул жерлерге кандай көңүл бурулуп атат, кандай мыйзамдар бар, ошолорду дагы бизге мыйзамдуу жагыны кошо иликтеп бергенге мага баягы өнөктөш керек болгондуктан мен өзүм кесиптешим Айжамал Истанбекованы чакырып экөөбүз биргеликте жасаганбыз. Ошондо кандай көйгөй көтөрүлгөн болсо, мына 3,5 жыл өтсө деле ошол маселе ошол бойдон ачык турат да. Менин кейткени ошол болуп атат. Анткени көпчүлүк биздин жаштарыбыз, жаш үй бүлөлөр, мисалы, 2 адам эле бир үйдө жашаса кандай болот? Мисалы, элестетип көрсөңүз, 2 адам бала чакасы менен жашап атат. Алар үчүн 2 үй бүлө да, өзүнүн үй бүлөсү менен бир үйдүн ичинде жашап атканы. Бизде 3, 4, 5 кожолуктагы бир тамдын ичинде, бир коронун ичинде жашап калган учурлары бар да. Сиз азыр көтөрүп аткан көйгөй бул үлүш менен берилген мал чарба жайыт эмес, ошо бул турак жай куруу үчүн берилүүчү, алынуучу жер тилкемдери болуп атат да. Чындыгында биздин депутаттар баягы жакында эле шайлоого жакын калганда биздин башка өлкөдө, чет өлкөдө жүргөн мигранттарга мындай көбүрөөк көңүл берип калышат да. Анан чындыгында ушул
турак жай маселесин чыгарып калышат да. турак жай маселесин чыгарып калат. Жерлер келгиле, жер берели. Ошондон бери бир жолу чындыгында бул маселе көтөрүлүп, анан кандайдыр бир чечимдер болду беле. Ушул эң биринчи көйгөй ушул биздин мигранттарды кыйнап жаткан, биздин мигранттардын бул жактагы ата энелерин кыйнап жаткан, ошол жакта иштеп жүрүп бияка келсе, анан бир үй бүлөдө бир 5-6 киши, бир үйдө, бир короодо 5-6 киши жашап кала турбайбы? Ушул жөнүндө андай айтып берсеңиз. Чында биринчиден багы депутаттар ар бир 5 жыл сайын көтөрүлүп турат. Бир жолу маселе көтөрүлүп чегине чыкты беле, же быйыл кайсыл көңүл буруш керек? Абдан жакшы мындай баягы жүйөлүү нерсени айтып атасыз да. Мисалы, кезегинде ушул маселени көтөргөн менен аны чечүүгө болгон аракеттерди жасоо бир аз татаал болуп атат да. Анткени бул жактан ошол таптакыр жерди бербей койду дегенден алысмын. Албетте жакында эле 1-2 айыл өкмөттөрүнүн аймагында болду. Бул өтө аз да. Массалык түрдө алып караганда жокко эсе деп айтууга болот. Анткени мисалы ошол бул учурда мен ошол өзүм буга чейинки деле ошол жумушумда мен байкадым да бир эле нерсени. Мисалы, бизде айтып атат, эгерде документацияны даярдоо, жерди өздөштүрүүгө, трансформациялоого документтерди даярдоо абдан чоң талап кылат экен убакыттычы. Көп документтер керек экен. Анын баарын ар бир адам чогултуп олтуруп, ал биздин бийликке, ак үйгө жеткенге чейин биздин премьер-министрлер, өкмөт башчылары алмашып кетет экен да. Ошол кезде мен иликтөө жүргүзгөн жылдары 24 жылда 24 премьер-министр алмашкандыгы дагы бир себеби болуп чыккан деген баягы маалыматтар такталган да. Анткени ал документтин атына ошол өлкө өкмөттүн башчысынын аты менен документ чогултулуп эми жеткенде баягы жетекчилер алмашып кеткенден кийин кайра барып нолдон чогултуп келгенге туура келет деген баягы готовый даяр фактыларды айткан бизге. Ошондуктан бул маселе бир эле баягы биздин депутаттар эмес, бул жагынан дагы бизге көйгөй болуп атат да. Маселени жер жана жок эмес, эжеке туура айтты да, жер жок эмес, жер бар. Бирок ал өздөштүрүлбөгөндөн кийин ага план катары, ошол үй салууга уруксат катары берилбегенден кийин, мыйзам чегинде берилбегенден кийин ал бар жердин айырмасы жок да. Мен өз кезегинде ошол биздин жергиликтүү бийликтерге дагы кайрылганбыз, ошол эле иликтөөдө, андан башка учурларда деле кайрылганбыз. Алар айтып атышат, мына биздин Кадамжай аймагында бир көндү зонасы деп коет, ошол жактан өздөштүрүү үчүн атайын каналдарды куруп, элдерге мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз, мынча адамга мынча гектар жер берилет деген маалыматтар дайыма мынтип айтылат. Бирок тилекке каршы ал дагы деле ошо сөз бойдон келе жатат да. Ал жерге берилип, же бирөөлөр көчүп барып, үй салып, ушинтип жашап калды деген бул бир аз татаалыраак. Анан ошол эле учурда дагы бир көйгөй болуп атат. Мына биз мигранттар эми бир короонун ичине батпай сырттарга кетип атат деп атабыз. Макул, жакшы, барды, иштеп келип атат, миграциянын пайдасы. Акча алып келди, анан курайын дейт. Акча алып келди, курайын десе жер жок да. Сатып алайын десе өзүнө жетпей аткан жерин ким сатат? Мисалы, сатып алганга дагы жер болуш керек да турабы? Өзүнө жетпей атса ким сатат? Ошондой көйгөй болуп атат да. Мына дагы бир маселе бар го. Ушу депутаттар чын эле ушу көйгөйдү чыгарган. Тиги 15-жылы, 2015-жылы. Мигранттар тыш жакка чыгып кетет, өзгөчө Россияга чыгып кетип, ошол жактын мындай жарандыгын алып алып, анан аргасыздан алышат да. Анткени мигранттар ал жака чыкканда өзүнүн мыйзам чегинде иштегенге аракет кылышат да, ошо жанагы мындай документтерди чогултпаш үчүнчү. Анан ошо кош жарандык алганга мындай мажбур болушат. Бирок алган убакытта бул жерге келгенде аларга эчтеке жок болуп калат да. Ошо өлкө ошондой мигранттарга эчтеке бербей калат экен. Ошо маселеде чыгарылганда, ошо боюнча силердин оюңар кандай? Негизи ушундай учурлар катталды беле?
Эми кош жарандуулук алып жүргөн биздин мигранттарыбыз жок эмес, бул баарыбызга белгилүү. Кош жарандуулукту алганда бир ушул эле бул баягы өлкөгө келгенде эч нерсе жок деген эле маселе эмес. Анын жанагы экинчи тарабы да бар да. Алардын кош жарандуулук алып ошол жака барганда, мына мен өзүмдүн эле тааныштарым, туугандарыбыз ал жактан ипотекага үй алып жатат. Анткени аларда эмнеси жакшы экен, ипотекага үй алганда жеңилдиктер ушунчалык көп экен да. А бизде ошол мамлекеттик ипотека программа бизде да бар. Биздин өлкөбүздө бар. Анан эми ипотекага үй алыш бизде абдан кыйын да. Алар ошол сиз айткандай ал жактан өздөрүнө ипотекага үй алып атат. Ал деген биз дагы бир өзүбүздүн мекенчил, патриот, биздин элибизге кызмат кыла турган жаш кадрыбызды ошол жака бердик деген сөз да. Ал эми алардын балдарынын келечеги ал таптакыр башка маселе. А эгерде биздин жерибизде ушундай турак жайга жетүүгө мүмкүнчүлүктөр болгондо, бизде ошол турак жай маселесини баягы алуунун жолдорун, шарттарын жеңилдетип койгондо, балким ипотеканын жолдорун жеңилдетип койгондо, ошол эле жарандарыбыз өзүбүздүн өлкөбүздү кызмат кылмак, алардын баягы балдары, алардын эртеңки муунубуз дегендей ал жака биротоло ыктап, ошол жактын менталитети менен, ошол жактын көз карашы менен жашабай, өзүбүздүн жерибизде болмок деген дагы бир маселе бар да. Анан ушу ипотека боюнча мен эле сүйлөп атам. Ипотека боюнча маселе көтөрүп кетпедиңизби сиз? Бирок азыр берилип атпайбы ипотека? Ал деген мына кепилдик фонд деген түзүлгөн, кепилдик фонддун аркылуу жанагы пайыздар да түшүрүлгөн, да төмөндөтүлгөн да. Ошо шарттар эмне, ыңгайсызбы азыр? Эми кепилдик фонд боюнча бул жалаң гана баягы фермерлерге, ошондой бир ишкердик менен алектенген тараптарды колдоо үчүн гана берилет экен. Менин маалыматым боюнча. Ал эми мамлекеттик ипотеканы бергенде, ал мамлекеттик ипотеканы алуунун өзүнүн бир канча эрежелери бар экен. Бүгүнкү күндө мен азыр так санын унутуп жатам, 70 канча ушул өтө көп эмес сандагы эле жарандарга бизде ипотека берилген деп айтылып жүрөт. Ал эми кезекте тургандардын саны андан 2 эсе 3 эсе көбүрөөк да. А эгерде ошол ипотека алуунун шарттары жеңил болгондо, бизде ошол кезекте тургандардын саны анчалык көп болмок эмес деген ойдомун. Ал эми ипотекага дагы келгенде, мисалы сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматта иштеш керек. Мамлекеттик баягы стажы болуш керек жумуштагы. Ошондой эле өзүнүн баягы сен өзүң барып бир үйдү таап, анан мен ушуну ипотекага алам деп анан аны жасашың керек. Анда дагы көп документтерди даярдап келишиң керек деген дагы маселелер бар да. Аны жөнөкөй жарандар жасай алышы бир аз татаалыраак. Сен эгерде мамлекеттик кызматкер эмес болсоң, сен ишкер болсоң, анда кайра эле сен баягы пайызы көбүрөөк өлчөмдө 25-30% төгөрөгүндө сен акчаны ошол пайыздык менен ипотекага үй ала аласың. Бул маселеде кайра эле келип жөнөкөй жарандар калып кетип атат да. Сен биринчи талабы боюнча ипотекада мамлекеттик кызматта иштеген адамдар 10% ушундай бир жеңилдетилген пайыз менен үйдү алып атат, турак жайды алып атат. Мамлекеттик кызматта иштебеген адам алайын десе, алар сөзсүз түрдө же жеке ишкер болуш керек, же капчыгы калың болуш керек. Капчыгы калың жөнөкөй жарандар болушу бир аз татаалыраак да. Анын үстүнө алар ошончо документтин баарын жасаш керек. Ай сайын ошо 30%, 25% болгондо деле ошонун баарына акча таап, аны төлөп үй алышы аябай билбейм оорураак болот го деп ойлойм. Демек, эгерде мамлекеттик жумушта иштесеңиз, төлөгөнгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү болбойт. Эгерде мамлекеттик жумушта иштебесеңиз, алганга мүмкүнчүлүк жок да. Бир мыйзам экинчи баягы ошол мүмкүнчүлүк карама каршы келип калат экен да. Анан могу дагы бир маселечи, эми чегара чыры чыгып эле атпайбы ушу Баткендечи? Мал сайын чыгып атат. Ошо чегара чырынын токтотуш үчүн эгерде ушу турак жай маселесин чечилгенде, чегара маселеси кичине мындай артка жылып калабы? Эми чегара маселесине келгенде биздин бир катар чегара аймактарында, мына билесиздер,
атайын мыйзам бар, ошол өзгөчө статус, өзгөчө макам берүү боюнча бир катар айылдарга өзгөчө макам берилген мыйзам негизинде мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер каралып берилип жатат. Бирок ошого карабастан аларда деле ошол өздөштүрүүгө мыйзамдуу жерлер жок болгондуктан үлүш жерине үй салып алган учурлар бар да. Бул маселе дагы өзүнчө бир чоң тема болуп калат. Анткени алардын үлүшкө салганына тыюу салып койсо, алар чек ара аймагынан көчүп кетсе, анда биздин чек ара кайра эле кооптуу учурга калат да, жашай турган жарандар баары көчүп кетсе. Көчпөстөн ошол жерде жашашы үчүн мыйзамдуу жер болбогондуктан үлүшүнө мажбур алар турак жай салып алган учурлары бар. Бирок бул эми кайсы бир деңгээлде пайдасы тийиши мүмкүн, анткени баягы ошол жердин эгерде турак жай салынгандан кийин ал жердин социалдык көйгөйлөрү чечилет, ал жерде мектептер болот. Айрым бир айылдарда ошол чек ара аймактарын аралап барып окуп келген учурлар бар. Айрым бир ошол чек ара аймактарында айылдарда оорукананын жоктугу же ооруканасы болсо дагы, мен жакында эле бир айылга ошол жумуш боюнча барганда күбө болдук. Оорукана бар, бирок адис жок. Кайра эле ошол биздин кошуна Тажик өлкөсүндөгү ошол туугандарыбыздын врачыны, дарыгерин алып келип, алар өздөрүнүн ден соолуктарыны текшертип же алгачкы жардамдарды алат. Анткени алар район борборунан бир канча алыста жайгашкан. Ошондуктан алардын дагы бир илгертеден баягы ынтымактуу мамилелеринин жакшы натыйжасы менен алар өздөрүнүн кырдаалынан ушинтип чыгып аткан учурлар бар да. Эгерде ошол аймактарга көбүрөөк ошол турак жай үчүн жерлер берилип, инфраструктурага көңүл бурулуп, ошол эле учурда мектептер, ооруканалар түшүп, анан кадрларды, жаш кадрларды ошол жерден башка жака кетпей турган кылып, бир кызыктыра турган стимул болсо, анда сөзсүз түрдө бул дагы кайсы бир деңгээлде ошол биздин чек ара көйгөйүбүзүнө чекит коюлушуна таасир этет эле да. Мен бир эме алам. Сиз баягы саясий жолго чыгып жатасыздар. Ошол жерде чындыгында жашап, бул көйгөйдү ичинен билесиздер. Биз депутаттардан тигини чечип бергиле, муну чечип бергиле дейбиз. Премьерлер алмашып атат дейбиз. 24 жылдын ичинде 24 премьер алмашып алды. Сиздер баягы өзүңүздөр ойлоп, ушул көйгөйдү карап жатканда бир жолундай ойлоп, таап, момундай кылса болмок деген сунуштарыңар болду беле? Же сиз ушул барсаңыз кандай сунуш киргизет элеңиз да? Анткени чындыгында көйгөйдү көтөрөбүз, бирок бизде сунуш жок да. Мен ошол эле, мисалы биз бүгүнкү негизги темабыз болгон ошол турак жай маселеси боюнча биринчи айтып өтөйүн өзүм сунушумду. Эгерде менде ошол турак жай маселесини түздөн түз катышып чечүүгө мүмкүнчүлүктөр болсо, же чечимдерди чыгаруучу процесстерде ошол көбүрөөк ошол теманы билген адамдар көбүрөөк боло турган болсо, мен сунуштайт элем. Биринчи кезекте ошол жер өздөштүрүүнү мыйзамдаштыруу жагыга жеңилдиктерди киргизсе депчи. Экинчи кезектен бизде канча жылдардан бери айтылат, ошол көп кабаттуу үйлөр тургузулат, көйгөй чечилет деп айтылат, бирок ал ооз-эки эле сөз жүзүндө эле айтылып атат дагы. Канча жылдан бери мен ошол жерде жашайм, бирок иш жүзүндө көрө албай атабыз да. Баягы бир ишканалар үчүн салынып атат, балким укук коргоо органдары үчүн, башкалар үчүн көп кабаттуу үйлөр тургузулуп атат, бирок жөнөкөй жарандар үчүн жок болуп атат. Же болбосо сырттан бир баягы башка өлкөдөн жардамга колун сунуп келгендер үйдө салып берип атат. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлде ушундай бир маселени чечкенге кадамдар баягы көзгө көрүнөрлүк деңгээлде жасалбай атат. Иш жүзүндө, кагаз жүзүндө айтылып атат, бирок биз жакынкы аралыкта ошону көрө албай жатабыз да. Ошол эле нерсени тездетүүнү сунуштайт элем экинчи сунушум. Үчүнчү сунушум болсо ошол ипотеканын, мамлекеттик ипотеканын берүү жолдоруну балким жеңилдетип, балким иштегендер же болбосо жеке ишкерлер үчүн же башка бир мамлекеттик кызматта иштебегендер үчүн деген пунктуна балким жөнөкөй жарандар үчүн алардын мүмкүнчүлүгүн эске алып, балким 10%, 6%дык
өлчөмдүү ипотеканы алганга мүмкүнчүлүктү берсе болот деген дагы бир ушундай маселени көтөрүп чыгып ошону чечкенге сунушун берер элем да. Себеби эми адам баласынын колунан келбеген нерсе жок, ошонун баарын жасаса болот да. Ошол эле экинчи сиздин сурооңузга ылайык, менин сунушум бул чек ара боюнча келгенде, чек арада деле илгертеден эле мисалы эки улуттун өкүлдөрү ынтымактуу эле жашап келишкен, эч бир талаш болгон эмес, башка болгон эмес. Балким бир баягы азыркы учурда актуалдуу айтып атышат, алмаштыруу жолу менен дейт, анын да өзүнүн бир канча баягы маселелери бар да. Ошол эле учурда мен ар бир ошол баягы коомдогу маселеге аялдарды көбүрөөк аралаштырса, көйгөй баягы өтө мындай дипломаттык жол менен, өтө мындай бир кылдаттык жол менен чечилет эле деп сунуштайт элем. Анткени ошол энелер дайыма тынчтыкты каалайт, энелер дайыма баягы кутту каалайт да ошол жерде. Ооба, эч нерсени калтырбайт, анткени жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Ошол эки элдин ортосуна данакер болуп, көпүрө болуп бере турган бизде аял заты бар да. Ошон үчүн ал маселе жалаң гана ошол жетекчилердики жалаң гана ушундай деп койбостон, сөзсүз түрдө биздин коомго айымдарды көбүрөөк аралаштырып тартуу дагы кайсы бир деңгээлде өзүнүн оң таасирин берет деп айта алам да. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бизде конокто ушу Баткенден бери келип биз менен баарлашкан Ашимова Канышай болду. Сиз да биздин ушу кыйын долбоордун алкагындагы тренингтерге катыштыңар. Анан мен ойлойм, ушу силер да ушу жергиликтүү маселелер, көйгөйлөрдү чечкенге даяр экенсиңер. Ошон үчүн силер да ушундай маселелерди чечээрде силерге да кайрылып турса деле, мындай жакшы эле болбосо, мындай башка эмеси зыяны тийбейт го деп ойлойм. Ошондуктан аялдар сиз айткандай көп болсо, эгерде аял мындай ойлоно турган, жасай турган иштер, тыңыраак аялдар ушу маселени чечкенге мындай кичине бир жол алган болсо, мен ойлойм көп маселелер жакшы, мындай деликатный деп айттыңыз, деликаттуу түрүндө, кылдаттык мындай жакшы чечилип келсе болорго деп. Силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин студияга келип, өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшкөн үчүн аман эсен жетип алгыла. Кудай буйрса, жакшылыкта эле жолугушуп жүрө берели. Рахмат силерге да, Аталайгүл. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул ток-шоу кыйын ток-шоусу болду. Биз менен болуңуздар. Биз ушу региондордон да тартып, силерге региондордон келген аял зат менен, региондордон келген катышуучулар менен региондордо кандай көйгөйлүү маселелер талкууланып атат, ошол региондордо жашап аткан биздин жергиликтүү тургундардын көйгөйлүү маселелерин көтөргөнгө да биз аракет кылып турабыз. Биз менен болуңуздар, саламатта болуңуздар.